Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесінде 21 июльда митинг болот деген имиште жүрүп атат. Чымбы калпы билбейбиз, бирок көптөгөн мекендештерди башка улуттун өкүлдөрүн жума күнү 21 ошо мечиттердин жанына кичинекей митинг акция өткөрүүгө бейтаныш кишилер чакырып атыптыр. Эми бул жерде мекендештерге бир сыра айтып кетиш керек. Россия жергесинде, анын ичинде Москва жергесинде негизинде митингтерди, акцияларга катышуу чет элдин жаранына мыйзамсыз болуп эсептелинет. Барыбызга белгилүү болгондой, баягы 2021 жылы Кузминка окуяларына күбө болгонбуз. Ал жерден массалык мушташ болду деп туруп, кыргыз жарандарындагы массалык депортацияга кабыл кылган, ошол акцияга катышкан мекендештерди кармап калса, далилденип калса, 20 жылдан 40 жылга чейин депортация кылып коюшат. Андан тышкары дагы бир окуя болгон. Кыргызстанда шайлоо өтүп атканда, ошо бир саясий партиянын өкүлдөрү дагы Москва жергесинде таксилерге желектерди, байрактарды илип алышып, бир сыйра чоң жүрүүлөрдү кырган. Ошонун негизинде ошол мекендештерди тилекке каршы 20 жылдан 40 жылга чейин депортация кылып койдулар. Ошон үчүн мекендештер, ар бир митинг болобу, акция болобу, катышпоого аракет кылыңыздар. Жана биз Кыргыз диаспора кеңеши дагы эч кандай митингтерди, акцияларды биз да уюштурбайбыз, жана силерди да чакырбайбыз. Бөтөн жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз. Орустардын бир улуу сөзү бар: чужой монастырь со своим уставом не приходит деп коет. Силерди Кыргызстанда ата-энеңер күтүп атат, балдарыңар күтүп атат. Россия жергесинде эмгектенип келгенбиз. Жашынакай сапатыбыз менен кыргыз мекендештери көрсөтөлү. Сак саламат болуңуздар. Ошо акциядан алысыраак болуңуздар.